Саламатсызбы? Азаттыктын жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Студияда Элиза Киненбаева. Оғанстандын борбору Кабулда Улуттук кайра жаралуу партиясынын тарапкерлери нааразылык акцияга чыгып, жаңы коалициялык өкмөттүн түзүлүшүнө каршы экенин билдиришти. Акциянын катышуучулары коалиция түзүү өлкө кызыкчылыгына туура келбейт деп эсептешет. 12 июлда президенттикке талапкерлер Ашраф Гани менен Абдулла шайлоонун экинчи айланпасындагы добуштарды толугу менен кайра санап чыгууга макул болушкан. Бюллетендер саналып, жыйынтык чыккандан кийин талапкерлер кимиси жеңсе да бирдиктүү улуттук өкмөт түзүү чечимин кабыл алышкан. Казакстандын Алматы шаарында элди үй менен камсыздагыла кыймылынын мүчөлөрү АТФ банктын алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар банктын жетекчиси менен жолугууну талап кылышты. Акциянын катышуучулары банктын башка кызматкерлери менен сүйлөшпөй, жетекчиликтен эч ким чыкпаса, имараттын алдына чатыр тигип, ачкачылык жарыялап отурарын билдиришти. Мындай коркутуулардан кийин нааразылыкка чыккандардын бир нечесин, алардын ичинде кыймылдын башчысы Сулубек Жаксылыковду полиция кармап кетти. Банктын өкүлдөрү журналисттерге жакын арада брифинг өткөрөөрүн маалымдашты. Ал арада Казакстандын батышында 400 гектар буудай талаасын өрт каптады. Жалын Зеленовский районунун Чирова айылына жакын жерде тутанып, Агросервис батыс ишканасына тиешелүү күзгү буудай талааларын каптап кеткен. Өрттү жергиликтүү дыйкандар өчүрүүгө үлгүрүшкөн. Жана алардын айтымында, жолдо өтүп бараткандар таштаган тамекинин калдыгынан жалын тутанган болушу мүмкүн. Район башкармалыгы болсо өрттүн кесепети жалпы түшүмгө таасир тийгизбесин жана баалар көтөрүлбөйт деп билдирди. Пакистандын Банну шаарында түндүк Вазиристандан көчүрүлгөн качкындар түн бир окумга чейин гуманитардык жардам тараткан борбордун алдында кезекте турушту. Шаардагы өзгөчө кырдаалдар боюнча борбор миңдеген качкындарды каттап, аларга азык-түлүк жана башка гуманитардык жардам таратты. Өкмөттүк күчтөр өткөн айда өлкөнүн түндүгүндө экстремисттерге каршы аскерий операция баштаган. Мындан улам түндүк Вазиристандан үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгондордун саны 900 миңге жетти. Ошондой эле Пакистанда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Пешавар шаарында Хайбер Пахтунхва аймагындагы балдарды мектепке тартуу чараларын талкуулашты. Активисттер Пакистандагы билим берүүнүн абалы абдан төмөн деп баалап, аймак бийлигин бул тармакты колдоого чакырышты. Жергиликтүү бийлик маалымдагандай, 15 жаштан 17 жашка чейинки 3 миллиондой бала бул аймакта мектепке барбайт. Тажикстандын борбору Душанбеде шаарды суу менен камсыздоо системасын жаңылоонун экинчи этабы башталды. Долбоордун башчысы Зафар Нозимовдун айтымында, системаны жаңылоого 19 миллион доллар сарпталды. Каржынын 3 миллионун Душанбе шаарынын бийлиги, калганын бүткүл дүйнөлүк банк бөлүп берген. Нозимов долбоордун бул этабында 17 миң жеке үйлөргө жаңы суу эсептегичтер коюлганын билдирди. Тажик баш калаасында жалпысынан 76 миң эсептегич орнотулаары пландалган. Ошондой эле долбоор боюнча суу менен камсыздоо борборундагы чыпкалар дагы алмаштырылат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык ЧКТ. Саламатта калыңыздар.